Саламатсыздар бардактуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Биз азыр Бишкек шаарыбыздан анча алыс эмес жайгашкан Беловодск айылында турабыз. Ошол жерден биздин эжекебиз Иксан компаниясы аркылуу үй алган болчу. Ошол үйдү сиздерге азыр көрсөтүп берели. Кандай үй алды, анан кандай шарттар менен алды. Биринчиден саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз өзүңүздү бир аз тааныштырып, толук аты жөнүңүздү кайдан болосуз? Мен Шаралиева Лайли, Төлөнбаевнамын. Ушул эле Бишкек шаарында турам. Ушу балдарга деп ушул үйдү неме кылып атабыз, алдык, Кудай кааласа буйрса деп. Иксан группасынын немесиме жардамы менен. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден биз менен келип иштешүүгө макул болуп, бизге ишенгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Анан алган үйүңүз кут болсун, ушул жерде ар дайым жакшылыктар болсун. Агарып көгөрөңүздөр. Ушул эжекебиздин үй алып калышына бирден бир себепкер болгон биздин Иксан компаниябыздын дагы топ менеджерлердин бири Стор мырза турат жаныбызда. Саламатсызбы, Стор мырза? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кудай шүгүр, рахмат. Жакшы. Биздин кубанычыбыз биздин жыргааныбыз эле ушу биздин кардарлар үй алып, үйгө кирип сүйүнгөнү биздин кубаныч да. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эжекебиздей болгон инсандардын үй алышына себепкер болуп жүрө бериңиз. Анан айтсаңыз, бул сиздин канчанчы кардарыңыз үй алып аткан? Экинчи кардарым үй алып атат. Биринчини тааныйсыздар, өткөндө тартып кеткенбиз. Шаралиева Лейлиже уже экинчи кардарым 50% менен турган. 1,130,000 сомго алышкан. 565,000 төлөп 50%-ын, 4%-ын 45,200 сом төлөп 2 айда үйлүү болушту. Демек, биздин кызмат акыбыз бул 45,200 сом болгон. 4% 10 жылга 45,200 сом бул сиз үчүн кыйынчылык жараткан жокпу? Бул кандай? Туура эле көрдүңүзбү? Мен ушу үйдү алыш үчүн туура эле көрдүм. Негизи, туура эле. Сиз канча жылга алдыңыз? Мен Иксан компаниясынан акчаны. Иксан компаниясынан алган акчаны 5,5 жылга алдым. 5,5 жылдын ичинде төлөп бүтөм деп. Айына канчадан төлөп калдыңыз? Айына 10,227 сомдон түшөт экен. Кыйынчылык жараткан жокпу айына төлөп аткан? Кыйынчылык жараткан жок. Мына экинчи ай болуп атат, төлөп атабыз. Биздин компанияга кантип келип калдыңыз? Биз тууралуу кайдан уктуңуз? Телевидениедан көрүп аттык, сураштырып аттык, ал жак бул жактан угуп, анан кийин биз деле ишенбей 1-2 жолу барып, кирип, кайра чыгып жүрдүк. Анан кийин алышка туура эле жол бар экен деп анан кийин кириштик. Сиз өзүңүз Иксанды кандай бааладыңыз? Иксан сизге жактыбы? Иксан группасы жакты, жаккан үчүн алдык да ушул үйдүчү. Жакпаса каяктан алат элек. Анан өзүңүздүн башыңыздан өткөрүп атпайсызбы? Ушундаки башында ишенбей деп атпайсызбы? Анан мынакей бүгүн үйлүү болуп отурасыз. Ушу көрүүчүлөргө дагы кайта кетсеңиз, сиздей болуп башына ушинтип ишенбей азыр туура эле бекен, чын эле бекен, ал отушабы, алдап кетпейби деп коркуп жүргөндөр аябай көп да. Ошол инсандарга сиздин өзүңүздөн 1-2 сөз болсо. Ошо Иксан группасын мен деле угуп, көп адамдардан угуп эле жүрдүм. Алдап да кетет экен деп угуп жүрдүм. Ошого көпкө чейин биз же ар жака эмес, же бер жака эмес ойлонуп да жүрдүк. Анан кийин алса алып да көрөлү деп анан кийин 0,5% акчаны төгүп, анан кийин алса болот экен. Элдер ишенсеңиздер болот, алса болот экен, жакшы эле жардам беришет экен. Иксан компаниясы биздин 0,5%-ды төлөп ушул үйдү алып беришти. Сиздер кайсы айда келдиңиздер, анан кайсы айда алып калдыңыздар үйдү? Биз өзү майдан баштап неме кылдык да, биз 0,5%-ын толук төккөн үчүн 2 айдын ичинде алдык үйдү. Майда келип уже Июлда алдык, ушул алып калдык ушул үйдү. Стор мырза, анан айтсаңыз, ушул Иксан компаниясы канчадан бери иштеп баштады, канча кишиге үй алып берди, кайсы жактарда бар? Иксан компаниясы уже ачылганына 2020-жылдын 14-сентябрдан келип иштеп баштатабыз. Ушул тапка чейин уже 500гө жакын кардар үй, машина, квартира алып болушту. Биз 7 областтын, ар бир областында Иксан кооператив ачылган. Анан айтсаңыз, сиз Иксан компаниясын өзүңүзгө мындай белгилеп койгон 3 артыкчылыгы, мен ушул бааладым Иксан ушундай экен деп. Баалаганым Иксан компаниясынын артыкчылыгын баалаган жана 50% акчаны төккөндөн кийин 50%ды 2 айга коюп бергени мага жакты да. Анан азыраак төксөң азыраак коюлат экен, көбүрөөк ай коюлат экен.
Анан кийин ошого биз жарымын толук төбөгө макул болдук. Мүмкүн болушунча эртерээк алалы деп. Анан туура эле айтканда аткарышат экен. Элдер деле алчулар инсан компаниясына ишенип, туура эле жол тандаптырбыз деп бара беришсе болот деп ишенем мен. Бул үйдү сиздер өзүңүздөр таптыңыздар. Ооба, биз өзүбүз таптык. Анан бул үйдүн эмнесине карап алдыңыздар? Кайсыл жерде жайгашкан? Жолдун боюнда жайгашканына, анан кийин мал кармаганга сарайларынын бардыгына үйүнө кызыккан деле жокпуз. Үйлөрү мына көрдүңөр бузуп атабыз азыр чекесинен кайра оңдоп ремонт кылабыз деп. Ошо огородунун кеңирилигинен 47 сотик деп айтты, ошонусун эле карадык. Үйүнө караганыбыз жок. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Ушул үйдө жакшылыктарыңыздар көп болсун. Жакшы турыңуздар достор.